Биз эле эмес, СИЗОдо жаткандар дагы чыкканын күткүм келет. Бул жерде эч кандай кылмыш аракет жок экенин баары билишет. Бийликтегилер да билишет. Ушул ишти токуган милициялар да билишет. Анткени биякта аябай көп подлог, фальсификация болгон. Ички иштер министрлиги эмне себептен мындай жолго барганын билбейм, но бирок ор койгон өзүнүн каталарын ачыктан ачык эле жазып койгон. Прокуратурага сен ушундай туура эмес иш кылып атасың дебестен, тескеринче бизди октябрдан кармагандан кийин где-то март айында Зулушев алар на самом деле бийликти басканга аракет кылган деп сүйлөгөндөн кийин дагы бийликти басып алуу деген беренени кошушкан. Ошентип прокуратура менен ички иштер министрлиги биригип туруп бул иште баягы орустарда сөз бар эмеспи, чем страшнее ложь, тем на правду похоже деп. Ошондой кылып токушкан. Биз акыркы сөздү айтып атканда ошол фактылардын баарын схемасы менен көрсөтүп бердик. Кайсы кишилерге